Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum mekendişlerim. Assalamu alaikum hurmatlı ajobuz Şarip Ulu Soranbay. Mına şайланганыңызга bir жылдан ашты. Менин эмне кычалат болуп атам. Ушу тарыхый шансты туура колдонуп, Кыргызстанды оор абалдан чыгарып, элибизге колдон келишинче жакшылык кылып, өнүккөн өлкөлөрдүн арасына кошуп койсоңуз деген үмүтүм бар. Бирок кечээ эле сизди президенттикке көрсөткөн СТПК партиясынын аракеттерин көрүп, кечээ эле сизди колдоп жүргөн экс-президент Алмаз Атамбаевди көрүп, анын сөздөрүн угуп туруп, мен бир тыйнак ээлеп атам. Алар сизден баш тартып, өздөрүнө оппозиция кылып жарыяласа, анда siz de alardan baş tartыңыз. Konstitutsiya layık. Siz bir de partiyada müçe boluşunuz gerek emas. Çoğun rahmatla aytıp STPK partiyasına, Алмаз Атамбаевка, alardan koldu üzüp elge kısmat kılыңыз. Elbis şaylagan. Ошондуктан бүгүн күнү кечээ саналыштар, достор сизден баш тартып атса, биз сизди шайлагандар, сиз мененбиз. Аллахтын астында да өзүңүз жакшы билесиз, Куранды, хадистерди эң чоң суракка падыша, ажо, президент дейбизби, ошол алынат. Анткени Аллахтан кийин президенттер, падышалар гана өкүмдү чыгарат. Алардан кийин өзүңүз сотторду сындап кеткендей, соттор жооп берет. Ошондуктан сиздин жоопкерчилигиңиз күчтүү. Акаев да, Бакиев да, Атамбаев да тарыхый мүмкүнчүлүгүнү пайдаланышкан жок. Тарыхый шансты колдон чыгарып салышты. Аллах Таала аларга да жакшы өбөлгө түзүп бердилер. Мен сизден суранам, 5 мал намаз окуган ажо катарында. Ушул атаңызды, агаңызды, эниңизди билген адам катарында. Азыр эл үчүн иштеп бериңиз. Тарыхый мүмкүнчүлүктү Аллах Таала сизге берди. Кыргызстанда өнүккөн мамлекеттердин арасына кошулуп калсын. 100 миңдеген биздин мекендештерибиз башка өлкөлөрдө азап тартып, кордукка учурап, эмгек мигрант болуп жүрбөй Кыргызстанда иштесин. Азыркы ажырашып аткан үй бүлөлөрдүн көбү ушу кедейчиликтен чыгып атат, имансыздыктан чыгып атат. Ошонун баарына сизди элибизге кайтарып берет деген ойдомун. Ошондуктан бүгүнкү күнү чечкиндүү кадам өтүп, элди ойлоп, өлкөнү ойлоп, бүгүнкү күнү СПК өзүнө оппозиция кылып жарыяласа, анда айыл өкмөттөн баштап, ак үй, көк үйгө чейин бүт СПКдагы иштеп аткандардын баарыны кызматтан четтетиңиз. Эл үчүн, өлкө үчүн иштеп беребиз деген имандуу адамдар көп, мекенчил адамдар көп. Ошолорду кызматка тартыңыз. Алар сизди сатпайт. Алар Кыргызстанды ойлойт. Кыргызстаным деп алардын жүрөгү согот. Ошондуктан мен сизди чечкиндүү кадамдарга чакырып кетет элем. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.